Ысык көлдө өткөн эл аралык 4-чү Мейкин Азия музыкалык фестивалында баш байгени румыниялык ырчы Мария Диана Стынчуляшка алды. Ага атайын статуэтканы фестивалдын алгачкы жеңүүчүсү, белгилүү казак ырчысы Димаш Кудайберген тапшырды. Ал эми биринчи орунга кыргызстандык Урмат Сатыбалдыев татыктуу болду. Бул биринчи орун сиздердики, кыргыз элим. Концерттин жүрүшүндө казакстандык белгилүү ырчы Димаш Кудайбергенге Кыргызстандын эл артисти наамы берилди. Димаш сыйлык үчүн ыраазычылык билдирди. Республикасынын эл артисти Димаш Кудайберген. 4-чү Мейкин Азия музыкалык фестивалына Азия жана Европанын 25 өлкөсүнөн келген ырчылар ат салышты. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги быйылкы фестивалды өткөрүүгө 20 миллион сом бөлгөн. Баш байге 8.000 акш доллары, биринчи орунга 5.000 доллар коюлган. Мейкин Азия 2013 жылдан бери өтүп келет. Кыргыз өкмөтү бул иш-чара аркылуу жаш таланттарга эл аралык платформа түзүп, Кыргызстанды маданий бренд катары таанытууну көздөйт.